Кутманды күнүңүздөр менен урматтуу радио угармандар жана көрөрмандар. Жамааттык медианын эл собол көрсөтүүсү жана кызматта мен Касиет Кубанычбек кызы. Бүгүн ар бир наристе технология менен бирге чоңоюп жаткан учуру. Муну менен катар балдардын телефон оюндарына бала кезинен берилген көрүнүштөр көпчүлүк ата-энени пушайман кылып келет. Бүгүн балдарды кантип телефон оюндарынан оолак тарбияласак болот? Ушул тема үстүндө баарлашабыз. Студиябызда коноктору психолог Нориза Батырбекова жана алып баруучу 3 баланын мээримдүү энеси Кундуз Канатбек кызы. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Саламатсызбы? Алгач эле Кундуз айым сизге кайрылууну туура көрүп турабыз. Эми сиз 3 уулду, 3 баатыр баланы десек болот, тарбиялап жатасыз. Негизи балдарыңыз ошо телефон оюндарына берилеби, ойнойбу? Эми негизи көз каранды деп айта албайм гаджеттергечи. Бирок балдардан өз курактуу балдардан артта калбай өздөрүнүн баягы трендтеги оюндарын ойношот. Бирок баардыгын чектеп койгом да. Өздөрүнө телефондору жок азырынча. Эми улуу балам 10го чыкты, экинчиси 7де да. Өздөрүнүн телефону жок азырынча. Онлайн болсо дагы менин телефонум аркылуу окушат. Анан өздөрүнө бергенде, баягы телефон алып бергенде баягы кажет эмес деп ойлойм да. Себеп дегенде алар контролсуз кала турган болсо, анда алар көнүмүш адат болуп калат дагы, оюндарды көчүрүп алышы мүмкүн. Анан ойноп, эми ал жакта кандай эмне болорун билбейбиз да. Ошондуктан азырынча телефон алып берелекпиз. Эми телефону баягы интернети жок, баягы кнопкасы менен телефон бар. Аны карашпайт деле негизичи. Анан сурашат бизденчи, ойноп алсак болобу деп, анан чектеп койгонбуз да. Ошо бир күндө канча убакыт ойнойт? Бир күндө эми ар кандай, кээде чынында баягы үйгө коноктор келип калат го. Чынын айтайын, ал учурда баягы 3 саатка чейин көрүп калыш мүмкүн да, мисалы. Эми бир күндө баарын ала турган болсок да, негизи 2 саат, ушундай 2,5 саат ушундай бөлүп алып көргөзөбүз да. Негизи бүгүн ошо көпчүлүк балалуу үй бүлөлөр ушундай кечке эле телефон кармап отурат деген сөздү көп айтып калышат да. Нуриза айым, сиздин практикаңызда деле ушундай кайрылып келгендер көп болсо керек. Албетте, ушул бизде карантин болгондон кийин ошондой аябай көп болуп турат. Көптөгөн ата-энелер алып келишет балдарын, анан айтат да, ушу телефону колунан түшпөйт, кечке чейин интернетте отурат, анан эмне кыларыбызды билбей калдык деп. Негизинен бул көрүнүш балдарда гана эмес, чоң адамдарда деле бар. Анткени азыркы учурда бизде технология кылымы болуп турган кезде баардык адамдардын эртең менен турганда биз деле телефондон баштайбыз. Күнүбүздө эң биринчи WhatsApp'ты ачабызбы, Instagram'ды ачабызбы, баракчаларды ачып эле ошонун баардыгын биз деле телефондон баштайбыз да көп нерсеничи. Анан анын баардыгын биздин балдарыбыз көрөт экен. Анан биз айтабыз аларга, жок, телефондой зыяны көп, албаш керек, тинтпеш керек. Көп колдонсоң эркек ата-энелер айтат, миң иштебей калат, бирдеме болуп каласың деп ар нерсени. Бирок өзүбүз мындай мисал болуп көргөзүп берет экенбиз да, телефон менен биз жашай албайбыз деп. Чын эле азыркы учурда көптөгөн биздин иштерибиз азыр сабак деле ошо телефон аркылуу, онлайн телевизор аркылуу ар кандай гаджеттер менен болуп аткан кези, ошондуктан аларды биз жашообуздан толугу менен алып сала албайбыз. Бирок Кундуз айым айткандай эле баардыгын чектеп койсок, эгер атайын өзүнүн күнүмдүк тартиби бар болсо, бул нерсени деле жеңип кетсе болот да. Негизинен азыркы учурда абдан көп ушундай телефону колунан түшпөйт деген көйгөй көп. Ошо сиз мисалы балаңызга чектеп атканда, анда бир кандайдыр агрессия, сиз менен урушуп кетүү же мындай мүнөзүн көрсөтүү көрүнүштөр болдубу? Бул нерсени негизи менин оюмча ата-эне башынан көндүрүш керек да. Эгер албетте күнүгө эле эртеден кечке телефон көрүп атса, анан бир маалда эле ата-энесинин мээсине тук деп келип эле анан алышым керек деп туруп эле колунан жулуп алса, албетте агрессия, ачуулуу болуп ар кандай өздөрүнүн эмоциясын көргөзүшү мүмкүн. Анан башынан биз көндүргөндүктөн мен мындай ыкма колдоном да. Буга чейин дагы ата-энелер менен бөлүшчүмүн. Быйтыкчалар методу да. Бул жана смайликтер болот го. Анан ар бирине смайликтен берип турам да. Эми смайлик болгондо кээде муздаткычка чаптап койчубуз, азыр болсо телефонго эле мына сенин мынча смайлигиң бар деп коем да. Буну мисалы өзүнүн бир күндүк кылган иш аракетине
баалоо да. Телефонду аз көрдүң же болбосо бүгүн сен китеп окудуң же сен бүгүн мага жардам берип идиш жуудуң деген сыяктуу нерселерди быйтыкчалар менен баалайм. Анан жуманын аягында кимдин быйтыкчасы көп болсо ошого белек алып беребиз да, бир белек катары бир нерсе берип коебуз. Ошол нерсе аябай стимул болот экен да балага. Анан эгер сен ачууланып жанагындай агрессиясын көргөзүп баратса, анда сен бир быйтыкчаңды алып коебуз деп коем. Ошого жараша алар дагы аракет кылышат да. Эми бул канча жаштан баштап баягы таасир этет билбейм, бирок менин балам баягы 10 улуусу кичүүсү жетип атпайбы, аларга таасир этет да. Анан 13-14 жашта аларга билбейм. Бул кандай болот? Демек, жаш өзгөргөн сайын дагы башка чакмаларды колдонуш керек болот да. Сиз кандай айтып кетесиз, ушу агрессияны кантип токтотсо болот? Албетте ар бир адамдын сезимдери бар ичинде. Адам көнүп калат экен да, кичинекей бала бат көнөт. Эгер чоң адам бир нерсеге адатты айландырганга ортосунан 21 күн 30 күн керек болсо, кичинекей балдарга 10-15 күн эле бат эле көнүп калышат алар. Ошол эле кезде биз дагы кезде Кунуз айым айткандай эле телефонду бирдемени окуп алып же бир жерден угуп калып телефон зыян экен дегенде колдон алып коет экенбиз. Ошол кезде аларда жана сиз айткандай агрессивдүү жүрүм турум пайда болот, тынчсыздануу болот. Кээинки балдар даже депрессияга кирип кетиши мүмкүн. Анын бардыгын биз чынында биз баардыгыбыз каалайбыз да, балдарыбыз бактылуу болсун, көптөгөн ийгиликтерге жетсин, ошондой зыяндуу нерселерди албасын деп. Анан мындай кээде өзүбүздүн оюбузда эмне болсо ошону кылып коет экенбиз да, балдарыбызга түшүндүрүп эле. Анан ал түшүнбөгөндө, биз адам маалыматты билбегенде бизде тынчсыздануу да көп болот экен, жанагындай агрессия да чыгат экен. Ошонун баардыгы болбош үчүн эң биринчиден бала менен сүйлөшүү керек да. Балага баардыгын түшүндүрүп берүү. Эмне үчүн мындай болуп атат? Эгер бизде маалымат бар болсо, ошо ичибиздеги жанагындай сезимдерибиздин баардыгы дагы бир аз төмөндөп, ордуна келип калат экен. Азыркы учурда эмнеге үчүн алышат телефондорду, гаджеттер менен эмнеге колдонот анткени биз кандайдыр бир көп учурдан бери колдонуп келгенде, телефонду алганда биздин денебизде да кандайдыр гормондор чыгат экен. Бактылуулук гормондору, бул серотонин, жанагындай керектүү гормондор. Бирок алар ошончолук аз пайызда чыгат экен. Эмне үчүн? Азыркы учурда биз жана айткандай эле техника кылымы болгондуктан биз изоляцияда да болдук, үйдө отурабыз, жумушка барабыз, көп болсо үйгө келебиз, кээинки кезде конокко барабыз, бири-бирибиз менен байланышпайбыз. Ошол эле кезде адам жаратылышта чоңойт экен да, негизиндечи. Анын баардыгын биз аларга чектөө киргизип койгонбуз. Спорт менен деле машыкпай калганбыз, көптөгөн нерсенин баардыгы эле азыркы учурда телефондо бар, интернетте бар деп. Кээинки кезде жана сатып алганда дагы онлайн магазиндерден алабыз, анан көптөгөн нерсеге чектелип калат экен дагы. Анан балдар да ошого көнүп калып, жанагындай табигаттан ала турган гормондорду ала албай калат экен, көптөгөн эшикке чыгып ойной албай калат экен, ары бери чуркай албай калат экен. Анан бош учуру аябай көп болот экен да. Ошол бош учурунда эмне кылышат? Толукташ керек, эң эле оңою, эң эле жакыны бул телефон болуп калат да. Ошондуктан баардыгын балага түшүндүрүп бериш керек. Эң биринчи бул үйдөгү күн тартиби болсо, ошондой эле жана быйтыкча методу аябай сонун, бул когнитивно-поведенческая психотерапиядан алынган нерсе. Бул ошо баланын жүрүм турумун, жакшы сапаттарын байкап, анан ошолорго кандайдыр бир жетондорду бергенде, анын жүрүм туруму да оңолот экен. Аны кантип кылабыз? Эң биринчиден баланын күн тартибин түзөбүз да. Эгер балабыз көп учур телефонду алып турса, аны мындай кыскартканга аракет жасайбыз. Эң биринчиден канчада турасың? Эртең менен турганда албетте эң биринчи көнүгүү жасаш керек. Анткени биздин физикабыз өсүп турган кезде, анан бала 20 жашка чейин денеси да калыптанат. Ошол кезге анысы ал жагы да жакшы болсун десек, ошол кандайдыр бир көнүгүүлөр, машыгуулар жардам берет. Анын ичине көнүгүү кылгысы келбесе, ар бир балага ар бир курактын да өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Кичинекей балдар менен бийлеп койсок болот. Ошол эле 10-15 жаш балдар менен кандайдыр бир үй жумуштарын кылсак болот. Өспүрүмдөргө алардын өзүнүн денеси аябай маанилүү да азыркы кездечи. Алар менен кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасап койсок болот. Эгер сен бул көнүгүүнү кылсаң, боюң узун болот, бутуң түз болот, каның жакшы жүгүрөт, мындай дене түзүлүшүң жакшы болот дегенде алар албетте кылышат экен. Ошол эле кезде активдүү сааттар деген бар. Ал кезде биздин мээбиз аябай жакшы иштейт экен да. Кээинки адамдардыкы эртең менен көбүнчөсүнүкү саат 9-дан 12-1ге чейин болот да. Ар кимдики индивидуалдуу болот. Ошол кезде окуусуна мындай багыттап коюш керек экен да.
эгер бала түштөн кийин окуса, ошол кезде сабакка даярданатпы же китеп окуйтпу же кандайдыр бир кызыктуу нерселерди кылатпы өзүнүн мындай маалымат алыш үчүн. Ошол эле кезде дагы YouTube пайда болот. Мен YouTube'тан пайдалуу нерселерди көрөм деген. Бул пайдалуу нерсени көргөндө эле бул убакытты өлтүргөн нерсе деп айтат да. Ооба, маалыматты алабыз, маалымат толуктайбыз, бирок YouTube'тан алганы деле бизге жанагындай бактылуу гормонун чыгарат экен да, бирок аябай аз пайызда. Эгер ошол эле кезде бала китепти кармап, жыттап, анын жыты менен кол өзү жазып турса дагы көбүрөөк ошол бактылуу гормондор чыгат экен да, бактылуулуктун гормондору бир айтканда. Анан ошол эле кезде балага эс алганга да убакыт бериш керек, анткени биздин мээбиз ар дайым иштеп турат да. Кээинки кезде биз билбейбиз эмнени ойлонуп атканыбызды дагы, ой аябай көп болот. Бул өсүп аткан организмге эс алуу дагы чоң мындай мааниси бар. Ошондуктан эс алуу убактында бөлүп коюш керек. Эс алганда деген бул жөн гана уктоо эмес. Кээинки балдар уктаганды жаман көрөт күндүз, кээинкилер уктабайт. Ошол кезде кантип балам эмне кылганда эс алат? Сүрөт тарткандабы же жөн эле бирдемени карагандабы же мен менен кучакташып отургандабы, ар бир баланыкы, ар бир адамдыкы өзгөчө болот. Ошонун ата-энелер көп билет да. Ата-энелер билет балдары кандай экенин, эмне жагат, эмне кылганда тынч болуп калат. Эң оңой эле телефон, бирок телефондон алыс бололу. Эң биринчиден кызыктырган нерсесин баланы билип алышыбыз керек да. Ошол нерсени да кошуу зарыл. Анан ошол эле кезде жанагындай активдүү кандайдыр бир кыймыл аракеттерди эгер биз балабыз канчада уктайт десек, 9да жатып калса же 10да жатып калса, жанагындай активдүү нерселерди саат 3-4кө чейин максимум кылабыз да. Бул чуркаган, спорт менен башыккан, кандайдыр бир активдүү оюндарды ойногон, атасы менен мүмкүн атасы менен мушташып, жанагындай күрөшүп ойнойт. Бул нерсе дагы балага көптөгөн жакшы таасирлерин тийгизет. Эгер мындай нерселерди жана кээинки кезде биз кечки мал ойнойбуз да, чуркатып, ошол кезде уйкусу качып кетет экен дагы баланын, анын денесинде жанагындай адреналин көбүрөөк болуп, кечинде уктай албай кыйын болуп калат экен да. Эгер уктаганда тынч болсун десек, уктаардын алдында саат 5-6-7лерде эшикке таза абага сейилдеп чыгып келсе болот экен балам. Ал жакта жүргөндө дагы жанагындай активдүү чуркабай, мындай жаратылыш жөнүндө айтып берсек болот экен, балабыз менен көбүрөөк сүйлөшсөк болот экен. Кээинки кезде эгер 24 саат болсо, бир сутканын ичинде, анын ичинен 8 саат уктайбыз, анан 8 саат иштейбиз. Анан кийин кандай бир 3-4 саатты үй жумуштарына кетирет экенбиз, анан ошонун арасынан 1 сааттай калат экен да балабызгачы, балабыз менен сүйлөшкөнгө. Аябай аз убакыт. Аз убакыт. Анан ал убакытты кантип колдоносуңар деп ата-энеден сураганда, күндөлүгүңдү алып келчи, эмне болду мектепте, эмне кылдың деп мындай мораль окуганга жөнөтөт экен да. Ошол убакытты андан көрөк жагандай нерсеге эмес, мындай балам кандай жүрдүң, маанайың кандай жаңылыктар болуп атат, сен мындай эми тынчсыздандырган бирдеме барбы деп ошол нерселерди сүйлөшсөк дагы баланын жанагы ички сезимдери көбүрөөк болот экен да. Ресурс алып телефонго деле убактысы аз болуп калат экен. Ошонун баардыгын эң биринчиден бул ата-энеден башталат да. Анан кийин кечки до конца айтып коеюн. Кечки активдүү сааттар дагы бар. Бул 6-дан 8ге чейин, ал кезде дагы балдарды кайрадан сабак окутсак болот экен да. Ошол кезде мээси активдүү болот экен. Эң биринчиден бунун баардыгын бизге ата-энелер келет, анан биз ушунун баарын түшүндүрүп беребиз. Режим болуш керек, кандайдыр күн тартип болуш керек деп. Анан жакшы болуш үчүн жанагындай смайликтерди, кандайдыр бир белектерди берсек болот, сен жакшы аткардың буну деп. Бул нерсе дагы балдарга аябай жагымдуу болот. Анан эң кызыктуусу, балдар сонун аткарат мунун баардыгын. Кээинки кезде ата-энелерди унутуп калабыз да. Анткени жумушта жүрөбүз, мындай ар кандай стресстерге кабылабыз, анан кээде өзүбүз да чарчайбыз. Ооба, бул адамдык эле сапаттар да, баардыгыбызда эле бар. Ошол кезде унутуп калат экенбиз да, анан кайра эле жанагы режимге түшпөй калат экенбиз. Эң негизгиси биз ошол нерсеге 3 жума чыдап койсок, ата-энелер, балдар кийинки жашоосуна мындай өстө эле көнүп кетет экен да. Анан ар дайым жанагындай кыла бергенде эле мындай кажети жок болуп калат экен. Жакшы. Аябай жакшы көп кеңештерди айтып кеттиңиз. Азыр биз биздин көрөрмандарыбызга жана угармандарыбызга айтып кетели. Биз бүгүн балдарды кантип телефон оюндарынан арылтса болот деген темада баарлашып жатабыз. Студиябыздын коноктору психолог Нуриза Батырбекова жана алып баруучу Кундуз Канатбек кызы болууда. Кечиресиз, Казыбек кызы. Эгер сизде ушул темага байланыштуу суроолор болсо, анда пикириңизди калтырууңузду суранабыз жана ал суроолорго албетте биздин конокторубуз жооп берет деген ишенимдебиз. Кундуз эже, сиз менен ушул жана активдүү сааттар деп сүйлөшүп калбадыкпы психолог?
Нуриза эже айтып калды. Сиз дагы ушул боюнча айтып кетсеңиз, балдарыңыздын активдүү сааттарын билесизби? Алар көбүнчө бул саатты эмне менен өткөрүшөт? Эми азыр баягы онлайн окуп көбүнчө үйдө болуп атпайбы? Анан мурда баягы спортторго берип, ар кандай иримдерге берчүбүз. Анан азыр эми бир аз кое турайын деп атам. Себеп дегенде эми ата эне катары тынчсызданып атам да. Балким азыр пневмония болуп атат, анан тигил бул деген сөздөрдү угуп коюп, чынында азырынча тынчсызданып үйдө эле болуп турсун деп атам. Анан баягы репетитор аркылуу окушат. Андан сырткары үйдөн көбүнчө эми биз атайын балдарыбыз үчүн этаждан атайын жер тамга көчтүк да. Баягы алардын активдүүлүгү көбөйсүн деп. Анан эми азырынча баягы жакшы көнө албай атышат. Анткени эшикке чыгарсаң бир 10 мүнөттөн эле кайра киришет да. Анан азыр акырында көндүрүп, баягы эшикке ойнотконго көндүрүп атабыз. Анан балдар менен аралашып ойногон баягы биздин кичинекей кезибиздегидей ойноп башташты да азырчы. Ошону көрүп алып аябай сүйүнүп атам. Анан улуу балам көбүнчө баягы бутактарды сындырып алып, ошо жыгач менен ойногонду жакшы көрөт да. Ал телефонду деле аябай прям карап, мынтип сурап ушинтпейт. Ал ошол өзү эле отуруп алып, жанында эч ким жок болуш керек да. Отуруп алып, анан бош убакыт таба калса эле дароо барат да, анан жыгачтар менен ойнойт да. Өзүнүн баягы кыялында кайсы бир образдарды жаратып, ушинтет окшойт. Ага дагы такыр тийбейбиз. Экинчи балам болсо өзү спортко жакын. Ал дайыма отжимание кылат, анан көнүгүүлөр жасайт, өзү эле аракеттенип эле ушинтип жүрөт да. Анан биз деле атайын сен муну кыл, анан тигини кыл дебейбиз. Баланын эркиндигине коебуз да. Балким эркин болсо өзүнүн каалоосун көбүрөөк аткарып, эркин чоңоюп, анан ата эне катары дагы биз эмнени каалап атканын билебиз. Анан ошон үчүн баягы чектебейбиз да. Ушундай. Сиз жогоруда айттыңыз, баягы балабыз көп деле телефон кармабайт деп. Демек сиздер да үйдө көп телефон кармабасаңыздар керек, балдардын көзүнчө. Биз кармап калган учурларыбыз көп эле болот. Анан баягы кээде айтып калышат алар делечи, силер деле кармап атпайсыңарбы, биз деле эмнеге кармасак болбойт деп ушинтип калат. Анан ошондо тык дейт дагы, кой китеп окуйлу деп экөөбүз тең атасы экөөбүз тең китеп кармап калабыз да. Анан бирок чын эле баягы бала улуу турагыч деп коет го. Чындыгында ата эненин туура айтканда биз акыркы күндөрү китепти көбүрөөк кармап баштадык. Анан балдар дагы ошого жараша китепти дагы көбүрөөк кармап, анан ошо китепке кызыгып, аны окуп ушинтип баштады да. Анан ошондон кийин ойлонуп калдык, чын эле баягы телефондун бирок мен айтып калам, мен иштеп атам телефон менен деп айтап да. Аны түшүндүрүп айтканга аракет кылам. Демек түшүнүшөт балдар дагы. Түшүнгөнгө аракет кылышат алар да. Абдан сонун кылат экенсиз. Мисалы болуп. Жогоруда айтып кетпедиби, баягы балдар деле мындай таарынгансып калат депчи, силер деле кармап атпайсыңарбы депчи. Ушул пикирди көп ата энелерден угам да. Анан баягы бала таарынып калбаш үчүн кантип түшүндүрүш керек, кантип жеткириш керек? Албетте анын баардыгын биз балага айткандан кийин биз дагы ошол нерсени кылышыбыз керек да. Чын эле биз эмне кылсак бала бизди кайталайт. Ошол эле кезде телефонду дагы алып атканда дагы биз түшүндүрөбүз да. Азыркы учурда мен жумушум менен иштейм. Мен ойногон жокмун деп ага ачык эле көргөзүп койсок, ага дагы бир аз жеңилирээк болот да. Анткени ал кандайдыр бир орусча айтканда несправедливость көрүрөт да. Эмне үчүн мага болбойт, эмне үчүн өзүңөргө болот, силер деле кылып атпайсыңарбы деп ачык эле айтышат да. Анан кандайдыр бир сезимдерге, эркилерге таарынат, эркилерде агрессия пайда болот да. Өстүрүп эле кыла берет, өстүрүп эле отура берет, бизге бербейт деп, анан бири-бирибиздин мамилеси алыс болуп калат экен да. Ошол кезде дагы ата эне өзүнчө контролдоп туруш керек да. Эмне үчүн алып атам, эмне үчүн балага да түшүндүрүп беребиз. Ошол эле кезде эгер бизде мүмкүнчүлүк бар болсо биз өзүбүз дагы чектешибиз керек да. Менин да кичинекей балам бар, 3 жашта. Анан телефонго отуруп калсам, мен жаныма келип мынтип жабышып отуруп калат ал дагычы. Анан YouTube'га кирип кетет бат элечи. Анан жок, жүр балам, эшикке чыгабыз, жүр экөөбүз токойго барып келебиз, жүр мындай ойнойбуз дегенде чууркап барып жанталашып оюнчуктарын эле алып келет да. Балдардын эң негизгиси мындай кыймыл аракети ал 7 жашка чейин, 6 жашка чейин мектепке барарча бул ойногону да. Эгер биз аларды оюнга кызыктырып койсок, алар менен кошулуп ойносок дагы бул нерсе дагы мындай чектелет да өзүнөн өзү эле. Ошол эле кезде жанагы спорт менен машыкканды дагы балдарга мынтип киргизип коюш керек да. Анткени биз үйдө отурганда деле мындай денебиз да чарчайт экен да. Анан эгер
биздин денебиз дагы андай активдүү болуп турса, ар бери кыймылдап турса, кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасап турса, анда жанагындай телефонду алам деген ойлор да аз болот экен, жанагындай ички муктаждыктар дагы аз болот экен. Анткени башка нерсе менен биз жанагы бактылуу гормондорду чыгарып алат экенбиз да. Анан кийин бул шаар ичинде бир аз кыйыныраак, анткени көптөр этажный үйлөрдө жашашат. Эшикке чыкканга деле кээде мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калат. Анткени кооптонобуз, коркобуз, эмне болот балабыз. Мектепке баратканда дагы коркобуз, келатканда дагы телефон менен кайра баардан текшеребиз. Эң биринчиден балага ата эне билип алыш керек да, балам эмне кылган жагат. Балама сүрөт тарткан жагат деп эле жалаң краска, карандаштарды берип койгондо болбойт. Анткени бир нерсе балага мындай бат эле тажатып салат да. Ошондуктан ар кандай тараптардан кылып турсак жакшы болот экен. Бул мындай кыйын көрүнөт да. Чын эле баланы тарбиялаган бул күнүмдүк эле жумуш да, биз үчүн аябай чоң жоопкерчилик. Эгер биз дагы ата энеде болуп балдарга кандайдыр бир максаттарды коет экенбиз. Мындай кыска убакыттагы максаттар, мындай көп учурдагы узак убакыттагы максаттар. Узак максаттар бул балабыз кийинки жашоосунда бактылуу болсун, ден соолугу чын болсун, кандайдыр бир ийгиликтерге жетише алса экен, өз алдынча иштеп кетсе экен деп ошолорду максат коебуз да. Анан кичинекей максаттар бар да, конок келгенде тынч отуруп турсун, азыр мага тийишпей турсун деп. Анан ошо кичинекей максаттарды алабыз да, биз кээ бир кезде жана чоң мындай узак мөөнөттөгү максаттарга мындай жолдо коюп коет экенбиз да. Катуу кыйкырып коебуз, же телефондун колунан алып коебуз, же наоборот берип коебуз. Ошол нерсени мындай кээде ата энеге дагы өздөрү да чарчап калабыз да, чын элечи, же унутуп калабыз. Ошол кезде өзүбүздөн айтып турушубуз керек экен да, мен баламдын кандай болушун каалайм дегенде эле биздин жана ички мотивациябыз пайда болот экен дагы. Анан өзүбүздүн ата эне болгондуктан биздин дагы чоң ресурстарыбыз бар, өзүбүздүн. Анткени балдарыбызды жакшы көрөбүз, алар бизге эле окшош. Анан ошо жакшы жашоосун элестеткенде эле биз жанагындай нерселерге кылганга күч аракетибиз жетип калат экен да. Ошол нерсени унутпашыбыз керек экен. Анан машыкканда дагы, мындай телефонду алып атканда дагы балабызга айтсак болот экен да. Азыр мен саат 1-ден 2-ге чейин иштейм, анан экөөбүз чогуу муну кылабыз, же андан кийин сен сабагыңды окуйсуң деп баардыгын ачык түшүндүрүп берсек, балдар көп нерсени жакшы эле түшүнөт. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз ба, китептин баалуулугу жөнүндөчү. Ошондой эле Кундуз айымдагы балдарын китепканада ичип жүргөн сүрөттөрүн көрүп калабыз да. Анан үйдө ошо балдарыңыздын китепке болгон кызыгуусун айтып берсеңиз. Негизи баягы китеп тандоодо дагы ата энелер изилдеш керек да, азыр кандай китептер чыгып атат деп. Азыр чындыгында мен өзүм кызыгып баштагандан кийин ушундай сонун китептер бар экенин билдим. Көп нерселер ачылды да. Азыр Инстаграмдан деле караса болот. Мен өзүмдүн катталуучуларыма деле Инстаграм аркылуу деле ошол апаларга пайдалуу болсун деп алар менен бөлүшөм. Мисалы 4D деген китеп бар. Аны телефонго атайын бир тиркемени көчүрүп аласың дагы. Анан ошол мисалы динозавр деген китепти алып бердим эле. Анан ошол телефон аркылуу карасаң, ошол динозаврлар жанданат дагы, үйүңдө басып жүрөт да. Анан ошонун эле ар кандай космосу бар. Ошол эле тиркеме аркылуу, телефон аркылуу көрсөң, ошол космостор ошол жаныңда жүргөндөй көрүнөт да. Кадимкидей эле көрүнөт. Ошол аркылуу мисалы мен балдарым ошол китепте 100 канча динозавр бар. Ар биринин аталыштарын билип калды да. Ар биринин аталыштарын мен өзүмдүн тилим келбейт, таң калат. Анан азыр тамаша сурап калдым да, бул эмне деген динозавр эле десем, бул баланча, бул түгүнчө деп айтып калышат да. Анан ошол эле китептин мисалы дагы башка аларга баягы акыл эсин өстүрүүчү дагы пайдалуу тарыхый же болбосо ошол баягы дүйнөнүн 7 керемети деген сыяктуу, космос деген сыяктуу абдан көп түрлөрү бар да. Кыскасы бул жерде бир эле мисалы азыр мындай эле китеп бар деп эле ошону берип коюш туура эмес да. Ата энелерге айтарым да, изилдеш керек. Азыр эмнелер чыгып атат, кандай көп кызыктуу нерселер бар экен. Анан мүмкүн болсо ошол мисалы балдарыма мен оку деп эле бир китепти алып туруп берип койгон болбойт да, аны окушпайт. Баланын өзүнүн кызыгуусуна карап ээрчитип барып эмнени караган келип атат деп эле. Азыркы баягы китеп дүкөндөр барго, атайын барып көрүп окуп деле анан коюп анан кайра эртеси күнү барсаң деле болот да. Мисалы ошондойлорго алып барыш керек да, мүмкүн болсочу. Ошолорго алып барам, анан өздөрүнүн кызыгуусуна өздөрүн тандатам да.
Биринчи бул жерде дагы бир нерсе маанилүү да. Мисалы, эгер балага китеп алып келип калсаң, өзүң биринчи окуп беришиң керек, кызыктуураак кылып. Көрсөм мындай болгон турбайбы, анан мындай турбайбы деп. Анан сөзсүз түрдө жаш өзгөчөлүгүнө караш керек экен. Мисалы, кээ бир ката болуп калышы мүмкүн. Мисалы, бир китеп алып келип эле, анан ушул жакшы экен, мен оку деп койгондо дагы бала кызыкпай калат да. Анын эмнеге кызыгаарын билиш керек. Мисалы, менин балдарым азыр Майнкрафт деген оюнду ойноп калышат телефондон. Анан ошондой Майнкрафт тууралуу китеп бар экен. Аны алып бердик да, анан бул Майнкрафт турбайбы, мындай турбайбы, тигиндей турбайбы деп өздөрүнүн ошол телефондогу оюндагы каармандарын көрүп алып ал китепти окушту да. Окуп кызыгып окушту. Анан аны дагы башында мындай турбайбы деп мен өзүм окуп берип баштап берип койгом, андан ары өздөрү улантып окуп берип кетти да. Ушул сыяктуу ыкмаларды колдонсо, менимче балдарды деле китепке болгон сүйүүсүн арттырса болот. Жакшы кеңештер болду, рахмат. Сиз дагы кошумчалап кетсеңиз, мисалы, интернет бар үйдө, балдар онлайн окуп атышат, ата-энелер болсо ишенип балам окуп атат деп жумушта жүрүшөт да, бирок балдар ошол учурда интернетте оюндарда ойноп атышат да. Кантип ошо бала дагы өзү интернеттин ордуна, оюндардын ордуна башка бир альтернативаны таба алат да. Аябай сонун айттыңыз. Ооба, балдарга кыйын өзүндөй башка багытка салганга же бир нерсеге көп отурганга. Бул балдар гана эмес, чоң адамдар деле кээде биз кыла турган ишибизди таштап коюп башка нерсени кылып салабыз, Анан кийин ошо кээде кичинекей балдардан биз көптөгөн нерселерди күтөт экенбиз да. Анан Кундуз айым аябай жакшы айтты, ар бир курактын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да, ар бир куракка жараша мамиле кылыш керек. Анан ошол эле кезде биздин балдарда азыр аларды поколение Z деп коет да, Z муну деп коет. Алардын ой жүгүртүүсү мындай клиптик болот да. Жана телефон аркандай эле 8 секундага мындай көп мындай көңүл коюлуш алат экен да, 8 секунда, 10 секунда максимум. Анан ошол үчүн аларга дагы мындай бир нерсе кызыктуу болуш керек. Сабак окуп атканда дагы балдарга атайын кандайдыр бир условия, шарттарды түзүп беришибиз керек экен да. Балам, сен азыр мынчадан мынчага чейин Zoom менен окуйсуң же онлайн окуйсуң сабак. Азыркы учурда 20 мүнөттөн болот онлайн сабактар. Ошол 20 мүнөттү чыдагандан кийин анан кийин буну кыласың деп атайын түшүндүрүп айтып берсек, анан ошол эле кезде келишим деген метод бар психологиядагы. Бул сүйлөшөбүз бала менен, келишим түзөбүз. Балам, сен мынчадан мынчага чейин окуйсуң, анан мындай болот. Анан кийинки кезде балдарга деле, чоңдорго деле кыйын болуп калат ошо келишимди аткарган. Ошо келишимдин ичине да жазып коюшубуз керек да, же сүйлөшүп коюшубуз керек. Эгер келишимди кыла албай калсаң, эмне кыласың, кандай мындай катуу айтканда жазасың, кандай жазасын аласың дегендечи. Ошондо балдар айтат да, өздөрү эле анда мейли, анда мен идишчүмүн же анда мен достор менен эшикке чыкпайм, анда мен өздөрүнөн айтыш керек да, эмнени кайсыл нерседен өзүң мындай баш тарта аласың депчи. Анан мындай баалуулук, биз билебиз да балага эмне кымбат, ошол нерсени бул манипуляция деп коет бир аз бир аз биз ошол жака буруп коюшубуз керек да. Анда сен бүгүн мындай кыласың же муна достор менен эшикке чыкпайсың же кандайдыр бир өзүнө жаккан ишти кылбайсың дегенде балдар түшүнүп калат да. Анан ошол эле кезде бул дагы тартип, айткан сөзгө ата-эне дагы так болуш керек. Ошол эле кезде өзү ата-эне так болсо, балдар дагы ошол нерсеге так болот. Анан кийинки кезде көп учурда балдар ага чыдабайт да. Анткени алар балада иши мындай мээси дагы да канча калыптана элек. Ошол кезде аларды кантип дагы мотивация берсек болот окууга? Бул жакшы кылган нерсесин байкоо. Бизге көрүнөт да, 2 алганда сразу билебиз же 3 алганда сразу билебиз же. Ошол эле кезде 5 алганын байкабай коет экенбиз да. 5 алганын байкап же үй жыйнап койсо, үйдүн баарын жыйнабаса дагы, ошо столдун үстүнө сүртүп койсо дагы, ошо эгер ошону байкап турсак, балага айтып турсак, балага мындай, мен жакшы нерсе кылсам дагы ата-эне мени байкайт экен деген ой кетет дагы. Бунун баардыгы бир күндө кетпейт. Бунун баардыгы акырындан машыгуу менен мындай калыптанат да. Ошондуктан баланын жакшы жактарын дагы байкап турушубуз керек. Мен балам аябай мыкты спорт менен машыгат, бул чуркаганы аябай жакшы чуркайт деп. Кийинки кезде математикадан болот, кыйынчылыктар бар, бирок аны менен деле мындай жеңе алат деп эле акырынтип жакшы жактарын байкап турсак, балага ошо мотивация болот экен дагы. Анан кийин эң эле балдарга керектүү, даже чоң айымдарга, чоң аялдарга, чоң кишилерге мындай жана терең психологиянын, психотерапияны карасак, биз ата-энебизге мен жакшымын деген нерсени мындай көргөзгүбүз келет экен да. Мына мени карач, мен үй бүлөм жакшы, мен жакшы окуйм деп балдар да ошого умтулат.
экен. Эгер биз ошол нерсесин байкап турсак, балам мен сени кандай болсоң да жакшы көрөм, телефон алсаң дагы албасаң дагы жакшы көрөм. Кээинки кезде мындай мен сени жакшы көрөм, бирок кээинки жүрүм турумдарың туура эмес болуп атат. Кел ошону экөөбүз чогуу оңдойбуз дегенде дагы балага мындай жакшыраак шарт түзүп берет экен. Анан ошол эле кезде биз дагы унутпашыбыз керек. Ар бир баланы эле баардык нерседен сактай албайбыз. Ар бир баланы тим эле сонун идеалдуу кылып өстүрө албайбыз. Ошо психологдордун арасында мындай анекдот бар да. Канча жакшы ата эне болсоңор дагы, болбосоңор дагы балаңар психологун эмне айтып берерин табат дегендейчи. Силерди кантип жамандарын табат дейт да. Ошондуктан эң биринчиден биз өзүбүздөн башташыбыз керек экен да. Эгер ошол эле телефонго көп карабасын десек, өзүбүзгө чектөөлөрдү киргизишибиз керек экен. Эгер жүрүм туруму жакшы болсун десек, өзүбүздүн жүрүм турумубуздан башташыбыз керек экен. Ошол эле китепти сүйсүн десек, өзүбүз эле баланын көзүнчө китеп окуп көргөзүшүбүз керек да. Эгер анткени эң жакшы авторитет бул балдарга мындай ата энеси да. Өспүрүм куракта айтат, авторитети түшөт. Ооба түшөт, бирок эң эле биринчи орунда кайра эле ата энеси турат да, мындай көрүнбөгөн орундачы. Ошондуктан эң биринчиден ата энеси күчтүү болсо балдар дагы мындай туура жолду таап кеткенге аларга оңой болот да. Рахмат. Кундуз айым, сиздер дагы жолдошуңуздар экөөңүздөр тең чыгармачыл инсандарсыздар. Анан балдарыңыздар дагы сиздерден кандайдыр бир деңгээлде үлгү алса керек. Ушул чыгармачылык дараметин кантип айтса болот баланын? Чыгармачыл негизи баягы генден деле өтөт окшойт да. Мен балдарым өзү эле чыгармачыл да. Ырга, биге жакын. Анан мама дискотека кылалычы деп эле алар да светти өчүрүп алып, анан жанагындай телефондун жарыктарын күйгүзүп алып, анан кээде бийлейбиз алардын суранычы мененчи. Алардын суранычын аткарып туруш керек да. Анан негизи чыгармачылыгын ошол эгер бала каалап атса, ошону өркүндөтүш үчүн мисалы биз чыгармачыл дараметин микрофон алып бердик, жанагындай ошого ырдап калышат, ырдап, бирок ар бир өзүнүн доору болот экен да. Мисалы кичирээк кездеринде дайыма ошол ырдачу, анан азыр бийлеп атат мисалы, анан дагы барып дагы башка нерсе болушу мүмкүн да. Эми ыр жазам деп ушинтип калат да. Анан кечээ эле бир блокнот алып, эми өзүм чыгарган ыр жазып, мен китеп жазгым келип атат деп калыптыр да. Демек баягы өзү бара мындай периодтардан өтөт окшойт да. Анан ошого эле болгону колдоо керек ата эне тараптан. Колдоп, анан алардын айткандарын кылып коюш керек. Анан ошондо чыгармачылык дарамети ачылат болуш керек да, менимче. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, Исобол көрсөтүүсүндө бүгүн балдарды кантип телефон оюндарынан оолак чоңойтууга болот деген теманы талкуулап жатабыз. Студиябыздын коноктору психолог Нуриза Батырбекова жана музыкалык редактор, алып баруучу Кундуз Казбек кызы болууда. Ушул азыр эфирибиз бир аз жыйынтыкталайын деп калды да. Анан дагы ата энелерге кандай кеңештерди бересиз? Психолог катары сиз айтып кетсеңиз, ушу телефон оюндарынан кантип алыс кармаса болот? Эң биринчиден ар бирибиздин муктаждыктарыбыз бар. Алардын эң негизгиси болуп ошол бизге болгон көңүл жана мээрим экен да. Эгер балдарга ошонун баардыгын бере алсак, кандайдыр бир гаджеттерден деле мындай көптөгөн мындай муктаждыктар аларга жок болот экен да, мындай көз карандысыз болушат экен. Ошол эле кезде бала кандайдыр бир жашка чейин 9-10 жашка чейинби же 18 жашка чейинби ар ким өзүн издейт да, бул жашоо менен таанышат, дүйнөнү изилдейт. Ошол дүйнөнү изилдегенге ошо телефон менен гана көргөзбөй, башка атайын шарттарды да түзүп берсек жакшы болот экен да. Ошол эле кызыктуу китептерди, ошол эле кандайдыр бир музыканы көргөзүп, кандайдыр бир бийлерди, ошол эле жаратылышка алып барып, тоолорду, биздин сонун жерлерибиз бар, ошолорду көргөзүп, кандайдыр бир башка багыттагы альтернативдүү жолдорду дагы көргөзүп бере алсак жакшы болот экен. Анын баардыгын кээинки кезде болот ата энелер биз деле билбей калабыз да, эмне бар экен, каяка барсак болот, эмне кылсак болот. Ошондуктан көбүрөөк маалыматты алсак болот экен да. Бизде эмне бар? Ар бир азыркы учурда Бишкекте көптөгөн кандайдыр бир шарттар бар, шаарлардын ичтеринде, бирок көбүнчөсүндө региондордо жок болот, айыл аймактарда жок болот. Ал жакта эмне кылсак болот? Ошол эле жакта биз эмне кылсак, кайсыл жумуш менен алек болсок, ошол жумушка балдарыбызды дагы кызыктырсак болот экен да. Бас катуу айтпай дагы ал кезде кел экөөбүз тамак жазабыз бүгүн, же кел атаңа жардам бересиң барып деп ата эне менен бирдеме кылган балдарга аябай кызыктуу да. Көбүнчөсү кичинекей балдарга да аябай кызыктуу болот. Ошол эле кезде өспүрүм болсо аны өз алдынча бирдемени кылдырып коюш керек экен да.
сен барып атаңдын ордуна буну кылып келе калчы дегенде ал жана атасынын ордуна тургансып жоопкерчиликтүү болуп өзүн мындай кыйын сезип барып жакшы кылып келет экен да. Эгер бала бош убактысында көбүнчөсү телефонду, гаджеттерди алат, ошондой болбош үчүн эң негизгиси күн тартипти толуктап, балага мындай телефон алганга убакыты аз болуш керек да. Анан ошол эле кезде бул дагы бир күндө кетип калбайт, 1-2 жуманын ичинде кандайдыр бир графикти кармап койсок, баланын өзүнүн дагы жашоого болгон кызыгуусу башкачараак болуп калат экен. Чоң рахмат. Эми Кундуз айым, сиздин кеңештериңизди угсак. Эми Нуриза айым туура айтып атат да, ата энеден үлгү алат да. Анан азыр баарыбызда тең интернет бар, ата эне негизи изилдеш керек, эмне кызыктуу болот, эмне туура болот. Ошол эле музейлерге алып барып көрүш керек. Кыскасы көңүл кош болбош керек да. Мисалы өзүнүн баягы убактылуу комфортуна карап, эне мисалы телефонду бере калса, ал келечекте эмне болорун сезиш керек да. Ошо келечекти көрө билиш керек. Мисалы мен азыр бердим, келечекте бул бала телефонго көз каранды болуп калса, демек бул мага эле кыйын болуп калат деп, ошол нерсени дароо ойлонуп, анан ошол нерсе мотивация бериш керек дагы, аны ойлонуп дароо башка альтернативдик нерселерге алмаштырыш керек да. Менимче баардык эле ата энелерге айтарым, көңүл кош болбогула балдарыңарга, мүмкүн болушунча көбүрөөк убакыт өткөрүп өзүңөр үлгү болгула демекчимин да. Чоң рахмат. Сиздерге бүгүн студияга келип, аябай кызыктуу, таасирдүү маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми жалпы көрөрмандарга кийинки эфирлерден көрүшкөнчө демекчибиз. Саламатта болуңуздар.